Өткөн аптада президент Алмазбек Атамбаев бир топ массалык маалымат каражаттарын жана оппозицияда жүргөн саясатчыларды сынга алган эле. Ат тезегин кургатпай башкы прокуратура бийликке жакпаган массалык маалымат каражаттарын жана оппозиция лидери Өмүрбек Текебаевдин жактоочуларын сотко берген. Ал эми Октябрь райондук соту башкы прокуратуранын доосун канааттандырууга үлгүргөн. Президенттин аброюн коргойн деп басма сөз каражаттарын биринен салап, бирин сотко берип, миллиондогон сом талап кылып жаткан башкы прокуратуранын мыйзам боюнча мындай ыйгарым укуктары жок экен. Мурунку конституцияга салыштырмалуу конституцияда калган ыйгарым укуктары мыйзам менен жөнгө салынат деген азыркы учурда берене жок. Биз башынан ушундай кылып киргизгенбиз, ушу конституциянын чегинен чыкпасын деп. Азыр болсо генералдык прокурор президенттин иш аракеттерин камсыздоо деген мыйзамдын негизинде иш жүргүзүп атат. Ал мыйзам 2003 жылы кабыл алынган. Ал мурунку 2003 жылдагы конституцияга туура келген мыйзамда, бирок азыркы учурда ал мыйзам конституцияга карама-каршы келет. Башкы прокуратурага кайрылып, президенттин аброюн кайсы мыйзамдын беренесине таянып коргоп жатасыңар деген сурообузга жооп болгон жок. Юристтердин маамында башкы прокуратура баш мыйзамдагы укугунан аша чаап кетип жатат. 2010 жылдагы чыккан конституция көптөгөн мыйзамдар ошол конституцияга ылайык оңдолбогон үчүн биздин бийлик бир топ мыйзамдарды 2005, 2003 Акаевдин, Бакиевдин учурундагы мыйзамдар менен бүгүн колдонуп, ишке ашырып жүрөт да. Анда биз конституцияны эмне кабыл алдык элек деген маселе да. Ошон үчүн бул биз ойлойбуз бүгүнкү күндө конституцияга ылайык келбеген мыйзам, бул мыйзамды чекке чыгарабыз, конституцияга ылайык эмес деп туруп. Ошон үчүн азыркы генералдык прокуратура президентке аброюна шек келтирди деп берип аткан доолорду биз мыйзамсыз деп эсептейбиз. Мыйзам боюнча президенттин аброю карапайым жарандай эле бирдей укукта корголот. Себеби президент Алмазбек Атамбаевдин жогорку саясий кызматты ээлеген эле болбосо, ал деле Кыргызстандын жөнөкөй жаранындай укукка ээ. Ар намыс, бедел, аброй деген бул ар бир адамга таандык. Президент болобу, жөнөкөй адам болобу, бардыгыбыз бирдей, бардыгыбызга таандык. Демек бардыгыбыздын аброюбуз бир түрдүү тең укукту корголуш керек да. А бул жерде президентке болсо кандайдыр бир артыкчылык түзүлүп берип атат. Бул абдан туура эмес көрүнүш. Президенттин аброюн башкы прокуратура бир гана учурда коргой алат. Тактап айтканда президент майып же акыл эсинен ажырап калганда гана корголууга муктаж. Если закон о гарантиях деятельности президента позволяет либо обязывает генерального прокурора защищать честь и достоинство президента в суде, то согласно требованиям статьи 45 Гражданско-процессуального кодекса Атамбаев Алмаз Шаршенович должен обратиться с соответствующим заявлением к генеральному прокурору, если оно само по уважительным причинам, по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим причинам не может обратиться в суд. Ну, я далека от мысли предполагать, что генеральный прокурор хочет унизить Алмаз Шаршеновича, да, возведя его в ранг недееспособного лица, да? Өлкө башчысынын аброюн өзүнө милдет кылып алган башкы прокуратура жөнөкөй жарандардын аброюн коргоону мындай кой. Жогорку кеңештин депутатын жулмалап, автобуска салып жатканда дагы үн катпай койгондугуна акыркы окуяларда күбө болдук. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.